Мен да ушу үч баламды ошо эл катары кийинтип, эл катары ойнотуп. Assalamu alaikum. Биздин фонд ачылгандан бери муктаж болгон үй бүлөлөргө жардам колун сунуу чакырыгын таштап келе жатабыз. Азыркы маалда биз Бишкек шаарындагы Көк Жар конушунда жашап жаткан Айгерим аттуу эжебизге жардам берүү үчүн келип отурабыз. Эжебиздин 3 баласы бар. Күйөөсү жок болгондуктан, продуктадан, тамак аштан аларды багууда кыйналгандыктан бизге кайрылып таштаган. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай Айгерим эжебиз азыркы маалда ушундай акыбалда күн өткөзүп келүүдө. Эжебиздин 2020 жылдын 2-январында жолдошу кайтыш болуп калган. Айгерим эжебиз бизге кайрылган кезде ошол жашоо шарттан, балдар үчүн бир аз кийим кечеден, тамак аштан, продуктадан үйдө эч ким иштебегендиктен, ошол 3 баланы багууда бир аз кыйынчылыктар болгондуктан бизге кайрылып таштаган. Менин атым Айгерим, мен жашым 26-да. 3 баланын энесимин, бир кыз, 2 эркек балам бар. Анан 2020 жылы 2-январда балдарымдын атасы каза болуп калганына байланыштуу силерден жардам сурап атам. 2-январда каза болуп калган. Анан 3-чү балам болсо боюнда бар кезде өтүп кетти атасы. Азыр балага 7 ай болду. Мен да ушу 3 баламды ошо эл катары кийинтип, эл катары ойнотуп, жакшы апалык мээримди төгүп өстүрөйүн деп жакшы эле ойлорум бар. Анан көп нерселерди каалайт элем балдарыма. Ошон үчүн силерден жардам сурап отурам.